Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз. Биздин студиябызга экинчи коногубуз келип отурат. Тааныштырып өтө кетсек, 6-шаардык клиникалык оорукананын өпкө оорулары бөлүмүнүн бөлүм башчысы Дөөлөтова Токтобүбү Жоламановна. Саламатсызбы эжеке? Кутман таңыңыз менен кандай келип алдыңыз? Бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды? Деги эле бул кесип менен канча убакыттан бери эмгектенип келатасыз? Кененирээк айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Мени тааныштыргандай ушу Токтобүбү Жоламановна. Эми кандай десем, күн суук экен, тайгалак экен. Болбой эле акырындан келдик, жакшы жетип алдым. Анан кийин кандай десем эми, бул мен өзүмдеги ушу врачтык кесипти аркалагыма 38 жыл болду. Ошонун ичинен 98 жыл болгондо 22 жыл болуп калабы ушу өпкө ооруларынын бөлүм башчысы болуп иштеп келе жатам. Биринчиде 4-чү больница деп азыркы Бенецито ошол жактан баштадым эле. Анан 99 жылы реорганизация болуп, анан 6-шаардык больницага келгем. Ошол жылдан бери 98ден бери 6-шаардык. Чоң рахмат. Ал эми айтып кетсеңиз, ушул бронхиалык астма оорулары кандай болот, бул эмне себептен пайда болот? Ошол тууралуу кененирээк. Эми бул астма оорусу чындыгында кооптуу оору. Бул жылдан жылга көбөйүп баратат десек болот. Анткени бул биздин жашоо шартыбызга байланыштуу. Анткени бул негизи эле астма бул эмне оору? Бул өнөкөт оору. Өнөкөт анан жанагы өпкөнүн кысылтып, астма деген грек сөзүнөн алыныптыр. Удушья же болбосо өпкөнү кысылтма оору деп айтылат да. Анан бул себептери абдан көп. Биринчиден үй ичиндеги себептерди алсак болот да. Бул үй ичинде биздин жанагы көзгө көрүнбөгөн чаңдар. Ошол чаңдын бир 50% жана бизге көзүбүзгө көрүнбөгөн кенелер, үй кенелери деп коет. Ошо кененин да түрлөрү абдан көп экен. Ошол кенелер ошо бизге билинбестен аба аркылуу өпкө ичине кирет дагы, анан кийин жанагы аллергия деп коет. Ошону кечке эле мындай сезгентип, ошону эле моментип аябай жанагы аябай мындай кандайдыр бир мындай чувствительность ушундай чакырып коет дагы, анан кийин баягы абаны дем алганда анан өпкөсү кысылып кетет да. Үй шартында анан ушундай үй чаңдарынын составы дагы абдан кенен десек болот да. Ушундай биз өзүбүздүн эле жанагы териден түшкөн перхаттар, ошол эле биздин чачыбызды тараганда түшкөн, үйдө шыпырылганда, үйдү жыйнагандагы. Биз кичине сөзүбүздү кыскартып эме суроолор көп да. Анан кичине кыскараак жооп берсеңиз жакшы болот эле бизге. Анан бул үй шартындагы. Анан сыртта болсо деген бизди негизи эле 1000 миллион миллиарддаган чаңдар курчап турат да. Кайсы чаңды албасак ошол чаңды чакырат десем болот да, бир сөз менен айтканда. Чоң рахмат. Азыр анда эмесе айтып өтсөңүз, ушул деги эле өпкө оорусу жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ошол оорунун белгилери кандай? Башталуу белгилери, алгачкы белгилер туурасында айтып өтсөңүз. Бул эмнеден пайда болот дегенде жанагы ошол себеп адам жыттады. Ошол кезде биздин жанагы өпкө бөлүкчөлөрү, биздин өпкө жана бронхи же болбосо жана түтүкчөлөрү деген жыйырылат экен да, жыйрылып монтип кысылып калат. Кысылат дагы, анан еще шишийт. Шишийт, анан жанагы биздин былжырчалар пайда болот да. Ошо былжырчалар пайда болгондо бизде рефлекторный түрдө жөтөл башталат. Жөтөл мондай приступ сыяктуу аябай катуу жөтөлүп башталат, ыкшып жөтөлөт. Анан андан сырткары аба жетпей деми кыстыгып муунуп калат. Муунат. Ошол адам мындай сыртынан көрсө, муунуп калган кишини кетип бара жатып деле көрсө болот да. Ошончолук деми кыстыккан үчүн тим эле момундай жерди таянып, деми кысып, ышкырык чыгып, адамды сыртынан бул астма оорусу кармап атат деп көрсө болот. Деги эле ушул оорунун алдын алуу жолдорун айтып өтсөңүз. Алдын алуу жолдору ушу себептерди колдон келсе жоготуш керек да. Эми жоготуш кыйын. Анткени чаңды деген бизге көзгө көрүнбөгөн нерсе менен күрөшүш абдан кыйын экен да. Ошон үчүн эми биринчи себеп ушу үйдөгүлөрдү мисалы таза. Анан жанагы биз кыргыз жарандары көбүнчө жана жүндөн, шерсттен жасалган эмелерди кармап, алар чаңды соруп алып көпкө чейин сактайт экен да. Ошон үчүн эски буюмдарды, эски жанагы шерсть, ворсистый ушуларды кармабасак деп ойлойм да. Жок дегенде жанагы адам жаткан, бир суткада жатат, түн ичинде жаткан жерлерде дагы мындай таза, дайыма нымдуу
уборка жасап, анан кийин Гигиенаны таза гигиена сактап, таза кармап, анан кийин бул причинасына караганда кээде деген мына мисалы жана ит мышыктын жүндөрүнөн дагы жит келет да, тоок жана биз кармаган үйдүк ошондойлорду кармабаганга аракет кылсак, анан жана химикалык заттар менен көп колдонбосок, эң эле дагы жакшы пайдалуу нерсеси мореки биздин мурундун ичине салган жакшынакай бир микрореспираторлор бар. Көбүнчө жарандар ошону билбейт, аптекаларда сатылат. Кимдики болсо ошол мурдунун ичине мындай мурун көңдөйчөсүнө коюп коет да, ошол шарттарды ал кадимкидей эле алынып сууга чайкап кайра коюп, баягы түтүн, чаң, ушундай жыт жыбырларга келгенде ошондойлорду тагынып алсак болот. Сыртка чыкканда жана сезондуу түрдө, мисалы деген Бишкек шаарында сезон эртерээк башталат жана чөптүн гүлдөгөн мезгили ошол кезде башка жакка барып дегендей үй шартын оңдоп ушундай нелерседен качыш керек да, колдон келишинче контакт исключать этишибиз керек да. Бул оору ушунда көбүнчө жазында башталып турбайбы? Жазында, жайында? Сезондуу түрдө, жазында көбүрөөк. Ал эми кышкысын кайсы өпкөлүү оорулар көбүнчө ооруйт? Кышкысында деле астма жанагы үйдөгү причина болсо, кышында деле круглогодично жыл бою кармала берет да. Азыркы биздин өпкө оорулар сезону бул өпкөнүн сезгенүүсү, өпкөгө суук тийип же болбосо жана пневмония оорусу азыр абдан көп болуп атат. Анан же сезондук грипп. Азыр эң жаман жери жана коронавируска кошулуп биздин грипп, сезон грипптери келип калды. Азыр бизге абдан кыйын болуп атат да, бул коронавируспу же сезондук гриппи ушундай айырмаланышы ярыласы да абдан кыйын. Ушу грипптин азыр күчөп турган учуру мына келип жатат. Андан сырткары жанагы өпкөнүн өнөкөт оорулары деле суукка урунганда суук көтөрүп жиберет да, күчөтүп жиберет да. Ушундай оорулардын күчөп турган учуру азыр. Негизи айтып өтсөңүз, дал ошол ооруга чалдыккандар өз убагында барып дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп дарыланса, дал ошол оору түп орду менен айыгып кетиши мүмкүнбү же өнөкөт болуп калып калабы? Эми бул негизи өнөкөт оору. Коорсуз айыккан деген жок. Бирок туура шартта, туура колдонуп, алдын алуу жолдорунун ыкмаларын колдонсо, муну контролго алып, жана симптомдорду жоготуп койгонго болот. Жанагы себептерди деген билсе, себептер бирок көп болуп атпайбы? А себептерди билген жана моноаллерген, 1-2 аллерген болсо, ошого жолобой койсо эле оору козголбойт. Андан сырткары негизи эле могу триггерный фактор деп коет, жана түтүндөр, жыттар, мореки химикалык заттар, тамеки, суук, грипп оорулары ушул учурда ошону козготуп ийет да, ошолордон да качып өзүмдөй жакшынакай алып жүрсө деген шарттар бар. Андан сырткары жанагы алдын алуучу дарылар бар. Ошолорду колдонуш керек. Ушул жерден айтып өтсөңүз, дал ушул ооруда тукум деген нерсе барбы? Ген аркылуу өтүшү мүмкүнбү? Бул 50%-га айтсак болот, ошо ген аркылуу келчү. Мисалы, ошол ооруган кишинин энеси дагы, атасы дагы ооруган болсо, астма менен 50%-га чейин ошол баласы ооруп калышы ыктымал. А эгер бир эле атасы же бир эле энеси болсо, анда бир 25-30%-га чейин ооруп калышы ыктымал. Негизи ошол тукумгуучулук, генетикалык фактор бул жерде чоң ролду ойнойт. Эми айтып өтсөңүз, дарылоо жолдору боюнча, дал ушул оорунун дарылоо жолдорун. Дарылоо ыкмасы негизи бул үй шартында эле дарылануучу оору да. Анан жана абдан күчөтүп кетип, статус болуп, жана чоң обострение, чоң күчөгөндө айла жок, анда больницага келгенге туура келип калат, ооруканага. А так негизи дайыма канча оору башталгандан баштап мен айыгып кетпейт деп айтпадым, өмүр бою контролдо болуш керек да. Анан жана чөнтөгүндө атайын сепкич дарылар бар. Ал болсо дарынын ыкмасынын 2 түрү бар да. Бул жанагы ошол кармаган учурда жеңилдетип, жанагы бронхаларын деген кеңейте турган дарылар бар. Же болбосо ошонун себептерин жанагы воспалениени жана аллергияны жогото турган багытындагы чоң ушундай группадагы дарылар бар да. Анан дарылардын эң дагы бир айта турган нерсе, басым кылып, жанагы таблеткаларды жеп, же болбосо капельницага коюп венага койгонго караганда чачма түрүндөгү ыкма абдан тез жардам берет. Анткени түздөн түз өпкө ошо эмелерге, бронхаларга барып атпайбы? Ошон үчүн өпкө түтүкчөлөрүнө ошон үчүн бизде чачма дарыларын колдонот. Чачма дарыларын колдонгондо мындай тепкичине жараша, жеңил тепкичинде бир ыкма,
оорураак орточороктордо баягы дарынын дозаларын ар кандай колдонобуз. А жанагы воспалениени алчу ушу негизи эле себептерин жоготчу бул гормон түрүндө кошулуп ушундай дарыларда ошону колдонобуз. Анын дозасы башкараак болот. Деги эле ушул ооруга чалдыккандар, астма оорусуна чалдыккандар кимге кайрылышы керек? Негизи коомчулукта баарыбыз эле оорусак дарыгер деп эле көбүнчө баардык эле дарыгерге кайрыла беребиз го. Бирок дал ушул ооруга чалдыккандар адистерге кайрылуусу боюнча айтып өтсөңүз, жалпы телекөрүүчүлөрүбүздүн кулагына күмүш сырга болсун. Ушу астманын жөн эле астма боло калбайт да, ага чейин жана чүчкүрүк, көздөн жаш куюлуп бир аллергия деп көбүнчө ушундайдан башталат да. Могу денелерине бир жанагы темгилдер чыгып, тактар чыгып, кычышып, кайсы гана аллергия оору болбосун, бул астманын алдыңкы оорулары деп айтсак болот да, астыңкы тепкичи, башталышы десек болот да. Ошон үчүн ошондой башталып келатканда эле жөн себеби жок эле чүчкүрө бербейт да адам, туурабы? Ошол чүчкүрүк болгондо көзүнөн суу куюлса деле ушу жүрө беришет да, мурдунан суу куюлуп атса деле жүрө беришет да. Ошол тепкичте дарыланы башталса, анда астмага өтпөйт. Ошон үчүн кичине эле чүчкүрүк, себепсиз көз кырып, кандайдыр бир кычышып, тамак, көңдөй тамактар кычышып атканда эле докторлорго кайрылыш керек. Өзүн мындай самолечение же болбосо эме кылгандын кереги жок. Докторлорго кайрылыш керек. Анан бизде деген абдан көп түрлөрү бар, ыкмалары бар. Бизде азыр медицина өнүгүп турат, аллергия проба деп коет, аллергия. Ошону деген кан аркылуу дагы тапшырып, мисалы мындай опрос жасап туруп деген сиз эмне үйүндө көп болосузбу, же сыртка чыккандабы, же бир жытка келгендеби, кайсы эмеген деп бир предварительный опрос жасап туруп анан мындай направление алабыз да. Анан ошол багытка кандар аркылуу деген мисалы чөптөргө алса болот, жанагыдай духи, аромат эмелерге алса болот, химикат заттарга алса болот, домашний пыльды текшерсе болот, жанагы үй генелерин деп айтып атабыз. Ошону текшерип, ошондо эле көрсөтөт да, тиги эмеси чоң болот кан составында. Ошол кезде анан лечениени башташ керек. Антиаллергический деген гормонго жеткирбеген жакшынакай дарылар бар. Лекитриеновая кислота багытындагы дарылар бар. Аларды күнүнө бир эле таблетканы алып, алдын алып, ошолорду түшүрсө болот. Кандын составында иммуноглобулин деген болот. Ошол көбөйүп кетсе, сөзсүз түрдө аллергия бар экени билинет да. Кайсы түргө эмнеге дары экенин билбесек дагы, аллергия бар деген сөз келгенде эле, жок дегенде аллергиянын багытындагы дарыларды алып койсо астмага өтпөшү мүмкүн да. Андан сырткары жана дарылоого да кичине кошумча кылып кетейин. Биздин шартта, биздин ушу Кыргызстандын шартында тоо климат абдан жакшы шарт берет. Чаңдар жок, таза өйдөкүнө тоо климатына жаратылышында. Бизде төө ашууда жакшынакай биздин стационарыбыз бар, ошол жактан алса болот. Андан сырткары туз деп уксаңыздар керек, спелеотерапия деп коет. Бизде Кочкор өрөөнүндөгү жакшынакай туз шахта жакшынакай эмес бар. Эми азыр искусственный шахталарды, искусственный комталарды деген шаарда бир 4-5 жерде бар. Ошолорду да колдонуп, алар да сөзсүз түрдө жардам берет. Ошого да кайрылсак болот. Жогоруда айтып өттүңүз, ошо ооруга чалдыккандардын саны көбөйдү деп, кыскача статистикага токтолуп өтсөк. Бизде ошо Кыргызстанда дагы эми статистика кичине жабыркайт десем болот. Азыр бизге 10 миң эле адамдын санын, 10-15 миңдин эле санын берип атат да. А эгер чындыгында мындай карап айтсак, андан да көп, 3 эселеп, 4 эселеп көп десек болот. А дүйнө жүзүндө 400 миллион экен. Россияда бизге вот биз дайыма салыштырып көргөнбүз миллион. Бизде ошо. Анан кийин эң жаман жагы десем болобу кандай? Бул жаш кезден, бала кезден керек болсо эмчеге эмисип аткан учурлардан жана эненин сүтүнө аллергия болуп, же болбосо жана искусственный кормление болуп калбады азыр көбүнчө деген кошумча тамактандыруу, же болбосо деген таптакыр эле башка ошол кезден баштап деген астмага чалыгышы мүмкүн да. Биздин жаратылыш берген, жаратылыш нерселерге колдонгондорду ошончолук сактанабыз, а жанагыдай искусство, химия, жыт, чаң, ушулардын баардыгы бул астманы чакырчу нерсе. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Биз дагы дал ушул таң эрте түз эфир аркылуу калктын саламаттыгы үчүн сиздердей бүгүнкү күндүн баатырлары болгон дарыгерлерди студиябызга конок катары чакырып, элибизге, жалпы телекөрүүчүлөргө кеп кеңеш катары сиздердин кеңешиңиздер абдан таасирдүүлүгү чоң.
сиздердин иштериңиздерге терең ыраазычылык билдирели. Дагы да маекти шелдеди келе убакыт деген чектелүү экен. Сиздин келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз.